Адил Береш, анда биздин мамлекетибиздик бюджеттин көбөйүп атканы үч эселеп. Дүйнөлүк эксперттердин биз жөнүндө айтып аткан сөздөрү балдар бакчага келгенде жана ошондой эле 519 токтом оптимизация боюнча, мектептерди жабуу боюнча анда кандай болуп калат? Анда көз караш. Айтыңызчы. Жок, балдарды Жок, мындай карасаңыз, мамлекет өсүп атат, акча каражаты өсүп атат, бар. Бирок үнөмдө бала бакча, анан ошондой эле мектептерде баягы 25ке саны жетпеген балдар мектепти жабуу, таптакыр жаап салып атат. эме ал балдарды окутпайбыз деп айтпай элебиз да биз. Ал жерде кандайдыр бир деңгээлде бир билим алып атат да, иштеп атат. Бирок сиздер аны жаап туруп, экинчи мектепке жөнөтүп атасыз. 5-6 километр, кээ бир жер 7 километр экен, кээ бир жердин жолу бар экен, жол жок экен. Бүгүнкү мына кече кар жаады. Мисалы үчүн 56 баладан мектепке барбай калды, 30-35. Мисалы үчүн ушундай болуп атат да. Адил Береш, баягы кыйынчылык учурларда жабылбаган мектептер азыр биздин өнүп өсүп аткан маалыбызда жабылып, үнөмдөлүп атканы бир көрүнүш. Мындай элибизде ушундай маселе чыгып атат да. Бул жактан бизди өнүп атабыз, а бул жактан бизди кыскарып атабыз деген элде ушундай мындай ой пайда болуп атат. Ал бир эки эле жерде чыгып атса керек деп мен ойлойм. Бардык жерде эле андай эмес. Кээ бир чындыгында 5-6-10 чакты бала окуган мектептер болуп атат эми. Аны биз андан көрө транспорт таап берели, жакынкы айылда мектепте. Жок, мектептен өттүк, бала бакчаларды эле эме кылайлычы, бала бакчалар сүйлөшөлүчү. Бала бакчанчы мен өз көз карашымды айттым. Мен кичине мындай айтып кетейин, эми менин коллегаларым да оңдоп келер. Азыр бүгүнкү күндө покрытие обеспеченности детей дошкольного образования уже союздан биз ашып кеттик. Союз мезгилде ушуну покрытие эмес, болбогон эмес эле. Бирок эстеп кетели, союз негизинде мен да садикке барып жүрчүмүн, менин ата энем төлөчү. Тамак ашына төлөчү. Анан дагы бир нерсе, бул обязательный среднее образование да бул мамлекеттин милдети эмес. Эми садиктер боюнча айтып кеткенде эч кандай коркунуч жок. Мен да бир жолу айтып кетейин. Садиктерди ачыла бериш керек. Мына азырдан баштап штатканы даярдап бериш керек. Мен образование келип, менфиге бергиле, мен каражат турбайбы? Анан мынаны жергиликтүү бюджетке отургузабызбы, же целевой трансфер берде саясат бар, децентрализация экен. Бул ал өкмөттүн балансында туруш керек бала бакча. Ошон үчүн мында саясат болот. Булар өзү аракеттенип, ошо баланста турган объекттерди өзү каржылап бериш керек. Бирок хорошо деп мына азыр биз болсо целевой трансфер аркылуу каржылап берип атабыз. Бир эч коркунуч жок. Жүлө мындай самостоятельность болуш керек да өкмөттөрдүн. Азыр мына культурну алып кетебиз, образование алып кетебиз. Жүлө айлып кетип отура берет анда. Кээ бир айыл өкмөттөр бар да, такыр иштеш жолун билбейт. Билбейт, чын-чынына келгендечи. Азыр Камчы Кыдыршаевдин колу ошол айыл өкмөттөргө жете элек да. Бир катты 10 жолу кайра жазат. Туура эмес жазат, туура эмес кайрылат. Мен ошон үчүн кээ бир бала бакчалар 6 ай, 7 ай туруп калбадыбы? Мен ошон үчүн бул маселени айтканга туура келип атат. Анан Алмаз Кушпакович, да, туура. Ата-энелер 18 сом болсо, 18 сомдун үстүнө акчасын ата-энелер төлөчү. Эми азыр 100% ата-энелер болуп калды. Мейли. Бирок биз бир нерсени эске алышыбыз керек да. Ошол илгери бала бакчалар ачылбай турган убактарда мигранттарыбыздын азыркы балдары биякта калып атат да. Азыр Англияга чейин үй бүлөлөп кетип атышат. Алардын балдары бул жерде чоң ата чоң энесинде калып атат да. Аны дагы туура түшүнүш керек да. Алар 2 миллиардтан ашык акча каражат салат. Эгерде чын-чынына келгенде кум төрдүн 10 жылдык пайдасын мигранттарыбыз 1 жылда берет. Анан эми бул көйгөй. Мен барып көрдүм. Өз көзүм менен жолуктум ата-энелерге. Ошол жерде бул баласын бербей калды дейт. Баягы колунда жок үй бүлө айына 1000 сомдон төлөй албайт экен. Аны туура түшүнүш керек, Алмаз Кушпакович.